Урматтуу илимий конференциянын катышуучулары, ардактуу меймандар. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан кезинде улуттук тилибиз менен дилибизди кайра жаралуу дооруна жол ачкан кыргыз журту үчүн тарыхый мааниси өтө зор мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганын 30 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктаймын. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамга арналган илимий тажрыйбалык иш-чаранын Жогорку Кеңеште өтүп жатканынын символикалуу жагы бар. Анткени ал чыныгы демократиялык түзүлүштүн, жаңы кубулуштун, ачык айкындуулуктун жел аргысы жүрө баштаган өткөл кезеңде Кыргыз парламенти тарабынан кабыл алынган эң алгачкы тарыхый документтерди бири болуп саналат. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын долбоору 1989 жылы 12-чакырылыштагы Кыргыз СССР Жогорку Советинин депутаттар тобунун демилгеси менен иштелип чыгып, жалпы элдик катуу талкуудан кийин жогорку жактан түшкөн айрым бир саясий идеологиялык кысымдарга карабастан бир добуштан кабыл алынган эле. Ал тарыхый күн 23 сентябрь. Ошондон бери мамлекеттик тил күнү катары такай белгиленип келет. Андан бери туура 30 жыл өттү. Ушул тапта мамлекеттик тил, кыргыз тили эгемен Кыргызстандын эң башкы белгилеринин бирине айланып калды. Элди түбөлүк эл кылып турган анын тили деп улуу калемгерибиз Чыңгыз Айтматов айткандай, тил бир адамдын жашоодогу негизги мүмкүнчүлүгү гана эмес, бир улуттун башкы байлыгы. Бирок азыркы учурда мамлекеттик тилде сүйлөө, жазуу, колдонуу абалы биз күткөн деңгээлде болбой жатат. Муну моюнга алышыбыз керек. Кыргызстанда жашаган бардык этностордун өз эне тили менен элдик маданиятын өнүктүрүүгө эч тоскоолдук жок. Ошол эле учурда алардын өкүлдөрүн тилдик жана маданий жактан өз ара жакындаштыруу боюнча да ыраттуу саясат жүргүзүү зарыл. Маселенин бул жаатында келгенде азын оолак аракеттер бар. Бирок арымдуу жылыштар болбой жатканын да белгилей кетишибиз керек. Ошого карабастан Жогорку Кеңеш мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынгандан бери мамлекеттик тилдин колдонуу алкагын кеңейтүү, мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө жаатында иштиктүү чараларды көрүп келет. Айрыкча азыркы замандын талабын эске алуу менен мыйзамга бир топ олуттуу өзгөртүүлөр киргизилди. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, парламенттин бардык иш-чаралары жалаң кыргыз тилинде өткөрүлөт. Иш кагаздарын жүгүртүү амалдары толугу менен мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Биринчилерден болуп аппаратта лингвистикалык экспертиза бөлүмү ачылган. Бул жагынан алганда парламент башка бийлик бутактарына үргү десек да болот. Жогорку Кеңештин демилгеси менен мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программа иштелип чыккан. Анын жумуш тобуна депутат Чыныбай Турсунбеков жетекчилик кылат. Улуттук программанын алкагында Кыргызстанда жашаган бардык этнос өкүлдөрүн тилдик, маданий, руханий жактан жакындаштыруу, бирдиктүү улутту калыптандыруу жаатында ыраттуу саясат жүргүзүлө баштады. Мындан тышкары, Кыргыз парламентинин демилгеси менен 2014 жылы өлкө тарыхында алгач ирет мамлекеттик тилди өнүктүрүү багытында бюджеттен 250 миллион сомго жакын каражат бөлүнүп, анын алкагына өткөрүлгөн бир катар ири иш-чаралар толугу менен каржыланууда. Эми аны эффективдүү пайдалануу менен кыргыз тилинин макамын жогорулатуучу иштерди тынымсыз улантуу милдети турат. Ардактуу замандаштар, илимий иш-чаранын жүрүшүндө мамлекеттик тилдин азыркы абалы, андагы алешемдиктер менен кемчиликтер, аларды жоюу жолдору тууралуу кеңири сөз болот. Жигердүү талкуу жаралат. Бир катар алгылыктуу сунуштамалар түшөт деген ойдомун. Биз бул багытта бирдиктүү пикирге келип, иштиктүү чараларды көрүшүбүз керек. Ансыз көп жылдардан бери арыла албай келаткан көйгөйлүү маселелердин бир жаңсыл чечилиши кыйын. Манас эпосундай дүйнөдө теңдешсиз көркөм дөөлөттү жараткан кыргыз эли эне тили менен сыймыктанат. Ал улам кийинки муундун жан дүйнөсүн жаңыртып, улуу руханий баалуулуктарды барктап баалап өсүшүнө өбүлгө түзөт.
Биз өз тилибизди бапестеп күтүүгө, сактоого, өркүндөтүүгө, аны азыркы заман талабы менен айкалыштыра билүүгө милдеттүүбүз. Дагы бир ирет тил майрамыңыздар менен илимий конференциянын ишине ийгиликтерди каалайм. Өлкөбүздө биримдик, ала тобузда тынчтык болсун. Баарыбыз кыргыз тилин аздектеп, улуттун улуу тилине айланталы. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.